Исхак Разаков дегенде азыр көп сөздөр айтылат. Бүгүн ойлойм ушул Жолборс Жоробековдун Исхак Разаков улуттун улуу инсаны аталышындагы китеби Ишенала Рабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин тарых факультетинде окуган жана илим жолуна түшкөн студенттерине тааныштырылып, атайын жолугушуу иш-чарасы болуп өттү. Бул китептин чыкканына көп болуп калды. Иш-чаранын жүрүшүндө аталган окуу жайдын ректору Төлөбек Абдрахманов Разаковдун өмүрүнүн Кыргызстандагы мезгилин жана республиканын өз алдынчалыгы, экономикасы, социалдык турмушу жана маданияты боюнча Москва менен болгон мамилеси, анын Москвадагы жылдары камтылган маалыматтар студенттер үчүн зор табылга болоруна ишеним артарын белгиледи. Ошону менен бирге окуу жайдын китепканасына бир нече нускада китеп сатылып алынды. Исхак Разаковдун көрөгөчтүгүн, мекенчилдигин, билимдүүлүгүн илимий даректерге, олуттуу эмгектерге негиздеп, талдоо жасап, окурмандарга сунушталган китеп автордун жеке каражаты менен 1000 нускада чыккан. Биздин бардыгыбыз сыйлаган Салморбек Табышалиев деген ушул кишинин чоң бир макаласы чыккан. Ушул киши жөнүндө бул 86-жылы. Мен ошол макаланы окугандан кийин ана кызыгып калдым. Көрсө ушундай киши болгон турбайбы? Биз жөн эле мурда мен да тарыхчымын да. Жөн эле дегенде ойлогом, көрсө бул кишинин эмеси өтө жогору экен. Ушул киши менен чогуу жүрүп, ошол кишинин коласында иштеген Минич деген орус тилиндагы жазганы бар. Мен бул жерге ошондо келтирдим. Азыр көп жигиттер, окумуштуулар сөйрөндүү мамлекетибиз кече 90-жылдан башталды деген туура эмес. Сөйрөндүүлүктүн башатын Исхак Разаков баштаган деп айткан жерлери бар. Мелис Ногаевдин айтымында китепте Разаковдун айланасындагы саясат окурмандарга жеткиликтүү чагылдырылып, анын чыныгы эмгекчилдиги, патриоттуулугу, акылмандыгы, көсөмдүгү, адамгерчиликтүү мүнөзү даана баяндалып берилген. Ал өзү Разаков менен 1968-жылы Москвада окуп жүргөн кезинде жолуккан. Учурда ошол көз ирмемдерин жылуу эскерип келет. Мен эмнегедир бул кишинин портретин мурда деле көрүптүрмүн, бирок угуп жүргөм. Көрсө ошо Разаков экен. Исхак Разаков. Анан биз менен учурашты, мени менен учурашты. Анан айтып, анан кандай окуңар, кандай ийгиликтери кандай деп. Анан мен ошо сүйлөгөн сөздөрү менен жанагындай кичине отуруп көрдүк, алар менен отурганда кызыктуу тема менен чыгышты. Тема бул нейтралдык, жанагы өсүмдүктөр жөнүндө, маданият жөнүндө, эл жөнүндө ушундай. Биз көп деле отурган жокпуз. Ошо бир чай ичип, тамак жеп отурганча талай нерсе мындай сезим калды. Исхак Разаков өлкөнү башкарган жылдары эл чарбасында эң маанилүү объектилер курулуп, пайдаланууга берилгендиги, агартуу жана маданият тармагында дагы чоң маанилүү өзгөрүүлөр болгондугу элинин эсинде экени талашсыз. Андыктан залкар инсандын чексиз камкордугу менен жөндөмдүүлүгү унутулбайт деген ишенимдебиз.